Урматтуу мусулман бир тууганым, сирот асиротон дейт. Эки сирот бар. Бул дүйнөдөгү сиротул мустаким, Аллах Таала коюп койгон туура дин, жана пайгамбар көргөзгөн жол, жана Куран баяндаган жол. Ким мына ушул жолдо бекем боло турган болсо, ислам динине бекем боло турган болсо, дининин ишенимдерине жана анын ибадаттарына толук карманып, толук жүздө аткарып жүрө турган болсо, эртең кыямат күнүндөгү Аллах Таала тозок үстүнө тартып койгон сирот көпүрөсүнө дагы мына ушундай бекем болуп, мына ушундай тездикте өтөт. Ал эми кимде ким динге бекем болбой турган болсо, ага кайдыгер карай турган болсо, бул дүйнөдөгү шахват напсыларына алдырып, дин амалдарын, ибадаттарын кечиктире турган болсо, эртең кыямат күнүндө тозок үстүнө тартылган сирот көпүрөсүнө дагы мына ошол жердеги тикендер аны саймалайт. Жана анын астындагы дозок отуна күйгүзүлөт. Бул дүйнөдөгү динге бекем болбогондугу себептүү, шахват напсыларына алданып, динден кайдыгер болгон себептүү, Аллах Тааланын ибадаттарына жеңил санаган себептүү, мына ошол жерде өз жазасын берет. Эми сирот көпүрөсүнөн куткаруучу амалдар тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Мына ошондон бүгүнкү 9-чу амал. Бул башка мусулманды гыйбат кылуудан сактануу. Мусулмандын абирин коргоштук жана ага жала жабуудан, анын абирин төгүүдөн, анын намысына сөз кетирүүдөн сактануу. Абу Дардадан келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен радда ан арида ахихи кана лаху хижабан минан нар." Ким кайсыр мусулман бир тууганынын абирин коргой турган болсо, ал үчүн кыямат күнүндө тосмо болуп берет дейт. Башка бир хадисте: "Мен радда ан арида ахихи раддаллаху ан ваджхихи нара яумал кыяма." Кимде ким өзүнүн мусулман бир тууганынын аброюн коргой турган болсо, Аллах Таала кыямат күнүндө бул адамдын жүзүн дозок отунан коргоп коет дейт. Эгерде сиздин астыңызда бир таза мусулманга жала жабылып, ал гыйбат кылып жаткан болсо, аны жамандап, аны айыптап сөз кылып жаткан болсо, сиз мына ошол мусулман адамдын андай айыптардан таза экендигин биле турган болсоңуз, анда ошол жерде ошол мусулмандын абирин төгүүдөн сактап, аны коргоштугуңуз, ошол гыйбат кылган адамга кайра кайрылып: "Эй, Аллахтан корк. Ал деген таза адам. Ал адам мындай жаман иштерди кылбайт. Туура сүйлө" деп мусулмандын аброюн коргоп коюштук, анын абирин сактап коюштук, эртең кыямат күнүндө дозок отунан сизге тосмо болуп берет экен. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, мусулмандарды гыйбат кылуудан сактануу керек. Биринчи очуртта аларды жамандап, алардын айып кемчилигин издеп, аягынан барып аларга жала жабып, андан алыс болуш керек. Экинчиден, кайсы бир мусулман гыйбат кылып жаткан болсо, эч айыпсыз эле анын абири төгүп жаткан болсо, муну ошону коргоо керек. Бул башка бир мусулмандын акысы. Адамдар жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтаруу бөлүмүнөн бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Мен ра минкум мункаран фалюгайрху" дейт. Кимди силердин бирөөңөр жаман ишти көргөн болсо, аны кайтарсын, аны өзгөртсүн деген. Албетте бул гыйбат кылыштык бизге белгилүү болгондой шариятта чоң күнөө. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде "Ла яхта ба'дукум ба'ду" деген. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бири-бириңерди гыйбат кылбагыла дейт. Жана ошондой эле дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам гыйбат кылыштык бул харам деген. Мен дозоктон ушундай адамдарды көрдүм дейт. Алардын колдору, тырмактары мына ушундай жезден узун-узун болуп чыгып калыптыр. Аны менен өздөрүнүн беттерин, денелерин тытып атыптыр дейт. Мен ошондо булар кимде деп сураган кезде, булар адамдардын этин жегендер дейт. Адамдарды гыйбат кылгандар, бирөөлөрдүн аброюна сөз кетиргендер, бирөөлөрдү ушактагандар. Мына тозокто ушинтип азаптап жатат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Демек бул гыйбат кылыштык чоң күнөө. Биз мындан сактанышыбыз керек. Өзгөчө бир таза адамды,
аны айыптап, аны жамандай турган болсок, аны ушактай турган болсок, бул андан дагы өткөн чоң күнөө. Ал эми кимдеги ошо башка бир мусулмандын гыйбат кылып жатканын көрө турган болсо, аны коргоштук, аны сакташтык. Эгерде ошол адам таза боло турган болсо, бүгүнкү күндө Аллах Таала сактасын, биз мунун тескериси болуп калдык. Ким кандай сөз сүйлөй турган болсо, аны тасыктабастан, аны аныктабастан, аны баяндабастан, ал иш кандай иш, туура ишпи, ката ишпи билбестен эле ким эмне десе ошону ээрчи турган болуп калдык. Ал кайсын тармактардан сүйлөсүн? Фейсбуктан сүйлөйбү, Телеграмдан сүйлөйбү, Инстаграмдан сүйлөйбү, Ютубтан чыгабы? Биз шарт ошол жерден эле ошол адамдарга кошулуп, кошо бир кыйбатчы болуп кетип атабыз. Бул өтө чоң күнөө. Аллах Таала Кур'ан Каримде эгерде силерге бир фасыгадан бир кабар алып келе турган болсо, аны тасыктагыла деген, аны баяндагыла деген. Ошол болгон ишпи же болбогон ишпи, аны билгиле деген. А эгерде билбей туруп эле артынан сүйлөй бериштик, бул чоң күнөө болуп эсептелинет экен. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи дагы айтат: "Мен хама муъминан мин мунафикин ураху" дейт. Ким бир мусулманды аброюн коргой турган болсо, бир мунафыктын жаман сөздөрүнөн дейт. Бa'asallahu malakan yahmi lahmahu yawmal qiyamah min nar jahannam. Аллах Таала кыямат күнүндө ошол адам үчүн бир периште жөнөтөт, анын этин дозоктон коргош үчүн дейт. Оман рама муслима би шайин юриду шайнаху бихи дейт. Ким бир мусулман бир тоңа жала жаба турган болсо, ошол мусулманды уят кылыш үчүн, ошол мусулманды жок кылыш үчүн, ошо башка бир мусулманга буттош үчүн бир мусулманга жала жабып, ушундай бир кыйбат кыла турган болсо, хабасахуллаху ала жисри жаханнам хатта яхружа мимман кала дейт. Аллах Таала кыямат күнүндө ушул адамды дозок үстүндөгү Сирот көпүрөсүндө отко кармап турат деген. Качан ошо айткан нерсесинен тазаланып чыкмайынча деген. Ошол адам аны кечирмейинче, кыйбат кылынган адам Сирот көпүрөсүн өтө албай, ошол жерде дозокко кармалып турат деген. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, башка бир мусулманды кыйбат кылыштык, ага доомат кетириштик, эртең Сирот көпүрөсүндө азапка душар болот экен. Ал эми мусулмандарды кыйбат кылбаштык, кыйбат кылгандарды кайтарыштык, мусулмандын аброюн коргоштук. Бул эртең кыямат күндө сиздин дозок азабынан дагы жана Сирот көпүрөсүнөн дагы сиздин эртерээк өтүп алууңузга себепкер болот экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи дагы айтат: ким башка бир мусулманды кыйбат кылып жаткан жеринде анын аброюн коргой турган болсо, кана хаккан алаллахи ан юатиқаху минан нар. Кыямат күнүндө ал адамдын дозоктон азат кылуу Аллах Таалага милдет болот дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз кыйбаттан сак болушубуз керек экен. Ошо менен биргеликте кыйбат кылгандарды биз кайтарышыбыз керек экен. Кыйбат анткени чоң күнөөлөрдүн катарында. Алымдарыбыз мин кабайир зунуп деген, өтө оор күнөөлөрдөн деген. Эртең кыямат күнүндө дозокко душар кылып кое турган күнөөлөрдөн эсептеген. Биз мындан алыс боло турган болсок, биздин дозок отунан сактап, бейишке кирүүбүзгө эң чоң себепкер болот экен. Жана адамдарды жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарганыбыз себеби үчүн биз буга чоң соопторду алат экенбиз. Андан кийинки 10-нчу амал ас-садакату вал калиматун тойиба дейт. Садака бериштик жана жакшы сөз сүйлөштүк. Бул дагы дозок отун арам кыла турган амалдардан, Сирот көпүрөсүндө эртерээк өтө алууга себеп боло турган амалдардан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ижалу байнакум ва байнан нар хижабан ва ла би шакка тамратин." Силер өзүңөрдүн ортоңор менен дозоктун ортосуна тосмо алгыла дейт. Курманын жарымын садака берип болсо дагы дейт. Башка хадисте: "Мен сата минкум ан ястатара минан нари ва ла би шакка тамратин фалияфал." Силердин кимдир бирөөңөр өз нафсын дозоктон курманын жарымын садака берип болсо дагы тоса ала турган болсо дейт, анда ошол нерсени кылсын дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, садака бериштик бул тозок отунан сактайт экен. Садака бериштик бул Сирот көпүрөсүнөн эртерээк өтүп алууга жардам берет экен. Биз колубуздан келишинче садака кылышыбыз керек. Пайгамбар көрсөткөндөй курманын жарымы болсо дагы дейт. Мындайча айтканда, бир тыйын берип болсо дагы силер өзүңөрдүн нафсыңарды дозок отунан сактагыла деген. Албетте садака бериштик бул байларга эле чектелбейт. Кедейлер дагы өзүнүн колунан келишинче садака бериш керек. Садака берген кезде бир эле акчага чектелбейт. Кошунаңызга тамак берип кое турган болсоңуз дагы, кошунаңызга бир кесе тамак узатып кое турган болсоңуз дагы, бул дагы садака. Кошунаңызды үйгө чайга чакырып кое турган болсоңуз, бул дагы садака. Кошунаңыздын үйүнө бир мөмө жемиш узатып койгон болсоңуз, бул дагы садака.
Bunun бар садақаның түрі болып есептелінеді. Жана пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иттақун наро вала би шаққа тамуратин." Сіздер дозақ отынан құрманың жарым беріп болса да сақтаңыла. Фаиллам тажид фаби калиматун тойбатин. Егерде құрманың жарымын садақа беруге таппай тұрған болсаңар, анда жақсы сөз сөйлеулі бұл дағы садақа дейді. Демек, құрметті мұсылман бір туғаным, дозақ отынан сақтай тұрған амалдардан бұл садақа екен, андан жақсы сөз екен. Жақсы сөз бұл дағы садақа болып есептелінеді. Адамдардың маңайын көтеріп сөйлеп қойыштық, бірақ шындықты сөйлештік. Адамдар разы болып тұрған сөзді сөйлештік. Егер жақсы сөз сөйлей албай тұрған болса, адамдарға тіліменен зиян бербештік. Адамдардың ортасына ушақ таратпаштық, біреуні жамандабаштық, біреуні ғибат қылбаштық. Бұл дағы садақаның бері түрлерінен. Андан кейінгі дозақ отынан сақтаушы амалдардан бұл ас-сиям дейді. Ораза. Оразадағы өте улуу амал. Қиямат күнде инсанды бейішке кіргізуші амал. Аллах Таала разы болып отырған амал. Аллах Таала жақсы көріп тұрған амал. Дозақ отын арам қыла тұрған амалдардан есептелінеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ас-сияму джуннатун." Ораза бұл қалқан дейді. "Ва хисну минан нар." Жана дозақтан сақтаушы бұл тосма деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Демек, біз оразаға маңы берішіміз керек. Өзгөчө парыз оразаларды қармап жүріштік. Бұл ертең қиямат күнінде инсанды сирот көпіресінен ертерек өтіп алуға ең чоң жардам береді. Өзгөчө күндүн ысығында қармаштық. Өзгөчө оор жұмыс қылып отқан болсаңыз, мына ошондагы чыдап қармап беріштік. Егер денсаулыққа зиян келбей тұрған болса, өтө күн ысық болып тұрған болса, мына ошоға қарабастан зарыл иштер болып тұрған болса, мына ошоға қарабастан ораза қармаштық. Бұл өте фазилеттүү амал. Өзгөчө Аллах жолунда жихадта жүрген болса деп айтат бұл жерде. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен сома яуман фи сабилиллахи." Ким Аллах жолунда бір күн ораза қармай тұрған болса, Аллах Таала аны менен дозақтың ортасында, асман менен жердин аралыгындай чоң тосма жаратып коет дейт. Демек, урматтуу мусулман бір туганым, оразадағы дозақ отынан сақтаучу амалдар екен. Біз оразаның парыз болуы, анын нафили болуы, ағадағы бекем болып жүрүшүбүз керек. Оразанда мындан сырткары пайдалары аябай көп. Бұл жерде біз токтолуп кете турган нерсе дозақ отун арам кылат екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, ким бір күн ораза кармай турган болса, Аллах Таала анын жүзүн дозақтан 70 жыл алыс кылат деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Жана андан кийинки 12-чи амал бул мечиттерге тақай катташтык. Мешіттерді бекем қармаштық. 5 вакыт намазды мешітте оқыштық. Жана ошондой эле мешітте кандай жакшы иштер болуп турган болсо, мына ошого катышып туруштук. Бул дагы кыямат күндө дозақ отунан эсен аман өтүүгө жардам берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал масжиду байту куллу тaqiyyin." Мечит бул бардык такыва адамдын үйү дейт. "Ва такаффалаллаху лиман кана масжиду байтаху." Аллах Таала өз кепилдигин алды, ким мечитти өзүнүн үйү кылып ала турган болсо, бирохин өзүнүн райымы менен, ва рахма өзүнүн кечирими менен, ва жаваз ва сирот дейт. Сирот көпүрөсүнөн өтүүгө ила ридваниллахи, Аллахтан ыраазычылыгына, илал жанна, бейишке алып барууга Аллах Таала өзүнүн кепилдигин алды дейт. Кимде ким мечитке бекем боло турган болсо, Аллах Таала мына ушул нерсени кепилдикке алды дейт. Сирот көпүрөсүн өтүп алууну, жана Аллахтан ыраазычылыгына жетүүнү, жана бейишке кирүүнү Аллах Таала өз кепилдигине алды дейт. Демек, биз мечитке дагы чоң маани беришибиз керек. Мечиттин фазилеттери аябай көп. Мына ошо менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Аллах Таала баарыбызга тафик берген болсун, билип дагы, билбей дагы кылган күнөөбүздү кечирсин. Кыямат күндө баарыбызды пайгамбарлар менен, сыдыктар менен чогуу кылсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.